Assalamualaikum туғандар. Мына бұйырса біз кезектегі объектке келдік. Бұл жерімізде азыр біз мына Салат Бакебіз. Азыр бірінші этажға теплый пол, екінші этажға лучевой система, отопление жасадық. Бара-бара туғандар ақыры темірден лучевой өте баштады оқшайды. Ошоны азыр Салат Бакеде өзі түсіндіріп берсін. Бірінші этаж барлы теплый пол болып бірікті. Мына бір турелі болды, мұнда радиатордан қоштырек, азыр уже радиатордан керек жоқ болып қалды. Анткені бұл жерде постоянно газовое отопление қойылып қалды. Мына сіздер көріп тұрасыздар, коллектор көріп тұрасыздар. Шу коллектордан бардығын эле таратып салдық комнаталарға. Анан азыр мынау котельный бұл жақчы. Котельныйден экинчи этажга подача обратка менен мына азыр лучевой системаны кетти да. Ошоға чыгарып кеттик азыр. Бірінші этаж biraz көзірмен жүргізіп алайын. Кәдімгі эле демпферный лента қойдық. Ол баяғы теплый полдың өзін жаңағы пенопласт атайын отражатель менен. Анткени мурда сетка мактыгы бул кымбатка түшүп аткан. Ошон үчүн ушун менен азыр биз Кудай буйрса токтолуп атабыз. Оңойда батыракта тез болуп калды да, мурдагыдай кыйналбайчы. Мурда деген хамут сатып алчу элек да. Эми азыр экинчи этажга чыгайлы, бирсе көрөлү. Кыскалай айтып кетсек, бул экинчи этаждан лучевой системаны бул жерден коллектор менен тараттык. Буга как положено эле воздухоточктерди коюп, мына жанагы подача обратка 2 труба келген. Бияка санузелге дагы бир радиатор койдук. Булар азыр бирсем стяжканасында калып кетет. Мына утепление болду. Негизи бул плита экен да. О плитанын үстүндө жатты да. Азыр Кудай буйрса булар азыр стяжка болуп туруп, стяжканасында калып кетет. Ар бир комнатага киргиздик. Муну негизи эгер койсоңуздар, өзүңүздөр деле койсоңуздар болот, бирок эгер убактыңыздар жок болсо, мына биздин Салат Бакебиз бар, ошону жалдап туруп койсоңуздар, мондай жакшы кылып качественный кылып орнотуп берет. Азыр биз котельныйга түшөлү, котельныйда кандай болуп атканын сиздерге көргөзөбүз. Котельныйга кирдик, азыр бул жерде Салат Баке, ассаламу алейкум. Кандай мурда деген самотек менен темирден жасай берип элдин баары көрүнүп калып турду. Азыр эмне үчүн лучевой теплый пол болуп калды? Ошон боюнча да бир аз түшүндүрүп кетсеңиз. Лучевой кандай, эмнеси менен айырмаланып турат азыр? Газга эконом болуп атпайбы? Суу аз болот да, количествода. Да, көрүнбөйт. Бурда деген. Эле турат. Да, 1 метр трубада 1 литр суу болот. Айма азыр бул жана шлангаларын көрүп атабыз да, бул ашып кетсе бир 100 граммга да жетпейт го, 1 грамм 1 метринде жана теплый полдун шлангаларында. Лучевой системаныкында мисалы үчүнчү. Кайсы газовый котел койдуңуздар? Канча киловатт койдуңуздар жерде? 300 квадрат. 30 киловаттыкты койгон бул, Бул дагы бул фильтрлер ушундай чыгып калды го, дейм мондай. Ушундай фильтр кое баштады. Барын уже бирза уже бияк жакканга эле даяр экен. Эртең кышта уже от жагып баштайт кезде. Канча күндө бүтүп койдуңуз мунун баарын? 3 күндө бүттүк. 3 күндө. Мына туугандар, 3 күндө буюрса ушундай чоң объекттерди мына Салат Баке өзү бүтүрүп, сиздерге колуңузга тапшырып берет. Биздин каналыбызга катталып, лайк басып, жана элдерге таратып коюңуздар.